Assalamu alaikum, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, амансыздарбы, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Чабарман каналы Бишкек шаарына келдик. Сиздерге мындан ары 1 ай, 2 ай бою Бишкек шаарынан сиздерге ар кандай жаңылыктарды чагылдырып беребиз. Мал базар, автоунаа базар жана рекламаларды бүт баарыны сиздерге Бишкек шаарынан чагылдырып беребиз. Мен турган жер площадь, Бишкек шаарынын борбору, центри. Бүгүн күн аябай ачык. 14 май. Кече күнү орозо айт майрамын белгиледик. 30 күн бою кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Шаар аябай таза, жакшы. Негизинен шаарда мэрия жакшы иштейт. Бишкекте тазалыкка жакшы көңүл бурушат экен. Мынакей караңыздар. Тиги жаңы ремонт болуп жасалган тарых музейи. Сонбол фонтандар чыгып турат. Күн ачык, күн ысык. Мен негизи борбор шаарыбызды жакшы көрөм. Кыргызстаныбыздын борбору Бишкек шаары жашыл шаар аталат деп айтчу эле мурда. Азыр дагы эле ошондой болуш керек. Орто Азияда жашыл шаар деген ат менен таанылган. Но бул жерде жыл 12 ай күнү түнү ушул жерде биздин тиги желегибизди карап ар дайым ушундай Каролдун балдары турат. Ардактуу Король деп аташабы. Сиздер билесиздер, урматтуу көрүүчүлөр, мен толук билбейт экен, булар кайсы менимче улуттук гвардиянын балдары турса керек. Мынакей караңыздар, бир кыймыл аракети жок. Ар дайым өлкөбүздүн желеги желбиреп турсун. Мекенибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун. Кече жакында болгон баткендеги окуялар мындан кийин кайталанбасын. Элибизге тынчтык берсин. Бул жагында парк. Музейдин артында болсо өкмөт үйү. Эски ак үй. Азыркы учурда өкмөт үйү. Тиги фонтандын жакка өтөлүчү. Белгилүү себептер менен көптөн бери экранга чыкпай калдым. Сиздерге көптөн бери жаңылыктар менен бөлүшө албай калдым. Мындан кийин Чабарман каналы Кудай буйруса күнүгө жакшы жаңы жаңылыктар менен бөлүшүп турабыз. Сиздерди кызыктырган видеолорду сиздердин YouTube-уңуздарга чыгарып беребиз. Андыктан комментарий жазып, лайк басып туруңуздар. Биз сиздердин лайкыңыздарга, комментарийлериңизге муктажбыз. Чабарман каналыны ар дайым күзөтүп туруңуздар. Мынакей. Сон гүлдөрдү өстүп туруп караңыздар. Тоз жакшынакай көрүнөт. Бул фонтан кечинде цветной фонтан болуп жанса керек. Борбордун так ордосу площадь. Кечинде түштөн кийин ушул жерге шаардыктар келип, көрдүңүздөрбү? Ушундай балдар менен үй бүлөсү менен келип, салкындап, фонтандын боюнда эс алып отурушат. Окей.
жаз айы кандай жакшы. Буюрса эртең суббота күн 15 май сиздерге Бишкек шаарындагы автоунаа базарынан баалары менен тааныштырабыз. Бишкекте автоунаалар кандай, Бишкекте свежий келген унаалардын баасы кандай жолдор менен алса болот, наличка акчага алса болот, андан кийин рассрочка жолдору бар, ошолор боюнча дагы силерге кенен маалымат алып беребиз. Могу гүлдөрү караңыздар. Могу гүлдү атайын. Көрдүңүздөрбү? Күндүн нуру кылып, атайын ушундай кооз кылып өстүрүптүр. Алыстан караганда бир сонун сүрөттү көрсө болот экен бул гүлдөн. Аябай кооз, караңыздар. Бишкекке келген, чет өлкөдөн келген коноктор биринчи эле ушул жерге келип таң калып, көрүп, суктанып кетсе керек. Биздин Борборубуздун центрине. Мен азыр Ак үй тарапка карай барып атам. Азыр Ак үйдү көрөбүз. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, Ак үй. 7 кабаттуу Ак үй мына ушул. Ак үйдүн алдында турабыз. Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, сиздерге Бишкек шаарындагы базардан же болбосо дүкөндөрдөн эмненин баасы кызык болсо, сөзсүз комментарий калтырыңыздар. Биз сиздердин суроолорго жооп бергенге, сиздердин суранган видеолоруңузды чыгарып бергенге сөз түрдө аракет кылабыз. Көрүшкөнчө, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, ар дайым назар салып, күзөтүп, биздин каналды ар бир чыгарылышыны көрүп туруңуздар. Сиздер менен мен Максут Маккамов.